Кыргызстанга кытайлык миллиардер Джек Ма гуманитардык жардам көрсөттү. Суммасы 20 миллион сомду түзгөн көмөктө медициналык беткап, колгап, көз айнек, термометр сыяктуу жабдыктар бар. Жакын арада 10 000 дана ПЦР тесттери, ИВЛ аппараттары дагы келери күтүлүүдө. Белгилей кетсек, Джек Ма жана Алибаба фонддору Кыргызстандан сырткары Казакстан, Азербайжан, Бутан, Индия, Вьетнам жана Өзбекстанга жардам көрсөтүп жатат. Теманы кабарчыбыз Салабат Эркетаева улантат. Бул жүктүн ичинде медициналык бет кап, кол кап, коргоочу кийимдер, анан албетте медициналык керектүү каражаттар бар. Мындай гуманитардык жардамды Кытай эл республикасы көрсөтүп, жүк чартердик каттама аркылуу бүгүн алып келинди. Учурдагы вируска байланыштуу дарыгерлер учактагы медициналык каражаттардын бардыгын дезинфекциялап чыгышты. Албетте коопсуздук биринчи орунда. Жардам Тышкы иштер министрлиги, Кыргызстандын Кердеги өкүлчүлүгү, ШКУ катчылыгы жана Алибаба, Джек Ма фонддорунун кызматташуусунун негизинде алып келинди. Суммасы 1 миллион 800 000 юаньды, башкача айтканда 20 миллион сомду түзөт. Алибаба корпорациясы 20 160 дана медициналык коргоочу бет кап, 5 000 дана кол кап, 180 000 дана бир жолу колдонуучу бет кап, 5010 дана медициналык коргоочу костюм, 100 дана байланышсыз термометр. Дүйнөлүк атактуу Алибаба жана миллиардер Джек Манын фонду тарабынан көмөк көрсөтүү муну менен токтобойт. Жакын арада ПЦР тесттери, ИВЛ аппараттары да келери күтүлүүдө. Жакын арада 10 000 тест, ПЦР тесттер да келип бизде күтүлүүдөбүз. Андан сырткары 10 ИВЛ аппаратындагы ушул Джек Ма Алибаба фондусу бизге жиберген жатат. Андан сырткары ошол бет каптар, бул жөнөкөй бет каптар медициналык бир колдонуучу жана көп жолу колдонуучу атайын медикалык бет каптар. Андан сырткары бир топ коргонуучу кийимдер. Кыргызстанга медициналык каражаттар жаатында көмөк көрсөтүүгө кол кабыш кылууга даяр болгон бир катар ири компаниялар дагы бар. Ал эми кийинки Шидзя Чуан Бишкек каттама аркылуу келе турган жүктөрдүн тизмеси. Фарвартер компаниясы тарабынан 10 000 дана коргоочу көз айнек, 12 000 дана бетти коргоочу каражат, 40 000 дана КН95 респиратора, 50 000 дана коргоочу кийим. Му линия жичкасы тарабынан 1000 дана экспресс-тест. Шоңфу Шэншэн Technologies компаниясы 20 000 дана бет кап, 100 дана көз айнек, 500 респиратор жана 1000 дана кол кап, бактерияларды чипкалоочу 2 дана каражат. Мындан сырткары 2 дезинфекциялоочу каражат. Минтип эл аралык уюмдардан келип жаткан медициналык гуманитардык жардам биринчи кезекте аймактарга жиберилүүдө. Дарыгерлердин коопсуздугу үчүн ириде өзгөчө абал кирген райондорго, муктаждык жаралган обсервацияларга берилүүдө. Өзүңүздөр билесиздер, каерде муктаж болгондорго биз комиссиянын чечиминин негизинде берилет. Бул негизинен бул жерде контакт болгондорго обсервацияда иштегендер, СКПда иштегендер, санитарный карантин пункттар өзүн ошону коргоо үчүн колдонулат. Кытайлык миллиардер гуманитардык жардамды Кыргызстанга гана эмес, Казакстан, Азербайжан, Бутан, Индия, Вьетнам жана Өзбекстанга көрсөтүп жатат. Аталган мамлекеттерге жалпысынан 1,7 миллион бет кап, 165 000 тест система, медициналык коргоочу кийимдер, аппараттарды берүү каралган. Мындан сырткары кытайлык миллиардер 23 мамлекетке жардам көрсөтүүгө ынтызар. Анда 7,4 миллион бет кап, 485 000 тест система жана 100 000ден ашуун коргоо кийимдери каралган. Кырдаалга карабастан Тышкы иштер министрлиги эл аралык коомчулуктун көмөктөшүүсүн тартуу, негизги өнөктөштөр менен соода экономикалык мамилени сактоо аракетин жүргүзүүдө. Буга дейре Кыргызстанга 15 миллион долларды түзгөн экспресс-тест, реагент жана медициналык жабдыктар Орусия, Кытай, Жапония, Түркия, АКШ, Швейцария сыяктуу мамлекеттерден келгени буга мисал. Салабат Эркетаева, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.